Адамдын ден соолугу үчүн сапаттуу, таза, дары-дармексиз өндүрүлгөн азык-түлүктөрдүн мааниси өтө чоң. Бүгүнкү күндө сатык текчелеринде азык-түлүктөрдүн жана мөмө-жемиштердин түрлөрүн табууга болот. Алардын кайсынысы табигый жол менен, ал эми кайсы бири жасалма жол менен өндүрүлгөнүн сыртынан карап айырмалай билүү кыйын. Бүгүнкү күндө базарларда сатылып жаткан кургак жемиштердин сапаты кандай, каякта өндүрүлгөн, аларды сыртынан карап кантип тандаса болору көпчүлүккө кызык болсо керек. Бул азык-түлүктөр бүгүнкү күндө сизге каяктан келет, ким алып келип берет? Бул азык-түлүктөрдү биз негизи Баткенден алабыз. Андан ары балдар мынау мейизди Өзбекстандан алып чыгып беришет. Өрүктөр өзүбүздүн Баткен шаарынан келишет. Ошо дыйкандардын алып келип сатышабыз. Өрүк натуральный өрүктөр бар мондай моолор ушул баргек деп коет мону. Ушулар той топурга жакшы калышат. Моуларды натуральныйларды жегенге, дарылыкка жакшы алышат. Ушул өрүктөрдүн биз сапатын кантип текшере алсак болот? Кээ бир учурда Баткендин чыныгы колдо даярдалган өрүк деп деле баягы дарыланган Кытайдын өрүктөрүн алып калган учурлар болот да дүкөндөрдөнчү. Ошонун айырмасын билүүнү сиз бизге айта кетсеңиз. Эми алардын айырмасын билүү негизи могу жерде көрсөтсөк, сапаттуу өрүк моулар болот. Чисти башындагы кургатылып түшкөн, тиги кандай өрүк деп аталат, абрикос. Натуральный. Муну бизде жегенге да жакшы болот, анан чүлү кылып, компот кылып, жакшы шербет кылып жакшы ичишет. Бизге Ош базардан өзү келип текшерип кетишет, бир жумасына 2 жолу. Ошолор келип текшерип, мондай неме беришет. Мондай сатууга акылуу деген жумасына 2 жолу келип текшерип кетишет. Табигый таза азыктардын көпчүлүгү бир гана өз жерибизде өндүрүлөрү белгилүү. Ошол эле учурда чет жактан алынып келингени да көп. Мөмө-жемиш алууда алардын сырткы көрүнүшү кандай мааниге ээ? Кымбат турган товар чын эле сапаттуубу? Табигый таза азыктарды тандоонун сыры кандай? Чет жактан келген кантип айырмалайбыз? Экөө тең эле бирдей алма болуп жүрөт. Айырмасы эмнеде? Айырмасы чет мамлекетте келгенден бери мындай чоңураак болот. Тоголоп сулуу болот. Ошон үчүн ошодон айырма бар. Өстүгү мынакей. Ушундай өстү натуральный жүзүмдөр өзү эле белгилеп турат. Мунун тактарында эле билинип турат. Аларды болсо сулуу болот. Өзгөчө сулуу болот. Курмалар деле ошол. Курмалар дагы өстөн келет. Курма башка жактан келбейт. Булардын деле тазасын алыш керек. Анан калган эки жактан апельсин келет, лимон келет. Вот лимондор бар. Аргентина лимону мынау. Бул болсо эми Ташкент лимону. Булардан деле ошо тандап алса болот. Жакшылап. Сапаттуусу ошодон болот. Азыр көпчүлүгү эле ошо аябай сулууна кызыгышат, өзүнүн товарларды көп немесе бербейт, курт деп чанып кетип калышат. Агыраганда өстүгү таза. Тоодун алмалары, таза немелер да өзүнчө. Жогоруда белгиленгендей азыктын сырткы көрүнүшүнө жана баасына карап тандоо туура эмес.